Номер 1 насостық станция. Машинист Савельев дөмөттө өткөрүп алды. Номер 2 насостық станция. Машинист Абдрахманов параметрлердин көрсөткүчтөрү норма чегинде. Номер 5 насостық станция. Машинист Бейшенбеков нөмөттө өткөрүп алды. Номер 7 насостық станция. Машинист Герасименко нөмөттө өткөрүп алды. Санак башталды. 5, 4, 3, 2, 1. Кеттик. Энергетика комплекси чындыгында эле өлкөбүздүн экономикалык негизги стратегиялык тармактарынын бири болгондуктан, аны өнүктүрүүгө артыкчылык берилет. Бүгүнкү күнү Бишкек жылуулук тармагы өлкөбүздүн стратегиялык маанидеги ишканасы болуп саналат жана Бишкек шаардын инфраструктурасындагы негизги звенолордун бири. Шаарды жылуулук менен камсыз кылуу, аны башкаруу татаал гана эмес, эң жооптуу да иш. Узак тарыхый мезгилдерден бери жылуулук тармактын адистери Борбор шаарыбызды сапаттуу жана үзгүлтүксүз жылуулук энергиясы жана ысык суу менен камсыз кылып келишет. Бишкек жылуулук тармагы ишканасында эсип чеберчилиги гана эмес, адамдын мүнөзү, эрки, күчү жана жоопкерчилик сезимдери дагы калыптанган жер. Биз шаарыбыздын жана мекендештерибиздин жыргалчылыгы үчүн иштейбиз, өнүктүрөбүз жана өркүндөтөбүз. Биз адамдардын турмуштук жашоосуна ыңгайлуулукту жана коопсуздукту алып келебиз. Бул биздин көздөгөн чакырыгыбыз. 60-жылдардын башында Фрунзе шаарында, өнөр жай тармагында курулуш индустриясында, көп кабаттуу турак жайлардын курулушунда тез өсүп өнүгүүлөр башталган. Мунун баары шаарды жылуулук энергиясы менен камсыздоо маселесин чечүү зарылчылыгын жараткан. Буу ысык суу, куруудагы артыкчылыктар аныкталып, шаарды борборлоштурулган жылуулук менен камсыздоо менен жепти, жылуулук электр борборун өнүктүрүү жана жылуулук тармактарын тартуу аныкталган. Ишкананын түзүлүшү жана өнүгүү тарыхы 1961 жылы Фрунзедеги жептин ишке киргизилиши менен тыгыз байланыштуу. 1962 жылы Фрунзе жылуулук электр борборунда жылуулук тармактар цехи түзүлүп, 3,3 гигакалорий саат жылуулук жүктөмү менен 0,4 километр жылуулук тармактарын тейлеген. Ишкана тарабынан жылуулук менен камсыз кылуу 1962 жылы башталган. Анын ичинде Камволдук нооту комбинатынын муктаждыктары үчүн 12,3 миң гигакалорий жылуулук ысытылган буу түрүндө берилген. Жылуулук жүктөмдөрдүн өсүшү жепти кеңейтүүнү, аны менен бирге жылуулук магистралдарын курууну талап кылды. Жылуулук тармактарын эксплуатациялоону уюштуруу үчүн Кыргыз СССРнин Кыргыз башкы энергия башкармасынын 1963 жылдын 18 октябрындагы номер 361 буйругу менен жылуулук тармактар цехи Фрунзедеги жылуулук тармактарынын району ишканасы болуп түзүлүп, ушул күндөн баштап ишкананын түзүлгөн мезгили эсептелет. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук тармагы 3,5 миңден ашык турак жай, 358 бюджеттик мекеме, 4458 абонент, 133,8 тиричилик абоненттерин тейлейт. Бишкек жылуулук тармагы Бишкек шаарынын жебинен алып керектөөчүгө чейин ысык сууну жана жылуулукту берүүнүн үзгүлтүксүз циклын камсыз кылат. Бизде 20 насостук станция, 2 өткөргүч түтүктө кеткен азыктандыруучу жана кайра кеткен 474 жылуулук тармактары, анын ичинен 39 километри буу түтүктөрү, 435 километри суу жылуулук тармактары жана 130 миңден ашык абонент бар. Бул маанилүү системаны 53 түзүмдүк бөлүмдүн 897 жогорку квалификациялуу кызматкерлери тейлейт. Ишканабыз күнү түнү, жыл бою иштейт жана 60 жылдан бери ушундай иштеп келе жатат. Компаниянын кызматкерлеринин саны жыл сайын өсүүдө. Бишкек жылуулук тармагы түзүлгөндө болгону 21 адам иштечү дегенге азыр ишенүү дээрлик мүмкүн эмес. Ишкананын кадр саясаты башынан эле маанилүү нерсеге негизделген. Филиалдарга жакшы теориялык жана практикалык негизи бар квалификациялуу жумушчулар гана эмес, биринчи кезекте чечим кабыл алууга жөндөмдүү, ойлонгон, демилгелүү жана жоопкерчиликтүү, ошондой эле өз пикирин коргоп, келечекте жаштарды тарбиялаган адистер керек. Урматтуу кесиптештер, быйыл Бишкек жылуулук тармагынын түзүлгөнүнө 60 жыл толуп, куттуу мааракелик датаны белгилеп турабыз. Бул жылдардын аралыгында алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн жан дили менен талыкпай эмгектенип келген биздин ардагерлерибиздин ишин көрүүгө болот.
Ошондой эле күчүрмө кызматкерлерибиздин күчү менен системабыздын туруктугун түптөп, жылуулук тармактарын заманбап технологиялары менен дагы алдыга өркүндөтүп, тургундары ысык суу жана жылуулук менен камсыздап, ар дайым кызматтабыз. Акыркы жылдардагы эң негизги жетишкендиктердин бири жалпы суммасы $31 миллион Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорубуз болду. Кызматкерлерибиздин аракети менен бул долбоорду ишке ашыра алдык. Биринчи кезекте жалпы узундугу 2326 метр чыгыш магистралдык тармагы реконструкцияланды. Атап айтканда, Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунан баштап Исакеев көчөсүнө чейинки 7 апрель көчөсүнүн бойлой тартылган тармак. Бүгүнкү күндө 700 мм диаметриндеги түтүктөр 900 мм диаметриндеги пенополиуретан изоляциясы менен болгон жаңы түтүктөргө алмаштырылды. Жаңы магистраль аралыктан ыкчам башкаруу системасы менен жабдылат. Учурда долбоордун алкагында 221 жаңы жеке жылуулук пункттары орнотулду. Ошондой эле 1825 колдонууга жылуулук пункттар реконструкцияланып жатат. Долбоордун 3-чү этабында жылуулук жана ысык суу эсептегич приборлору орнотулат. Бул приборлор акылдуу эсептегичтер аталган. Прибордун көрсөткүчүн аралыктан алуучу эсептегичтер. Жалпы кызматкерлердин күчү менен бул долбоор аягына чыгып келе жатат. Учурдан пайдаланып, биздин ишканада иштеп, аны сактап калууга жана өнүктүрүүгө салым кошкон бардык кызматкерлерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ошондой эле шаар тургундарыбызга, өнөктөштөрүбүзгө көп жылдык ишеним жана кызматташтык үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ынтымактуу жаамат менен ийгиликтүү келечекке жетебиз деп ишенем. Баарыңыздарды ишканабыздын 60 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Ишканабыз мындан ары да өнүгө берсин. Бишкек жылуулук тармагынын негизги кыймылдаткыч күчү жана негизги ресурсу болгон бул эл. Аларга кам көрүү эң ишенимдүү жана пайдалуу инвестиция. Анткени ишканабыздан социалдык колдоо алуу менен биз мындан да натыйжалуу жана берилүү менен иштейбиз. Биздин ишканабыз чыгармачылык жана спорттук жетишкендиктери менен белгилүү болгон кесипкөй кызматкерлердин бириккен жана ынтымактуу жамааты. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын 60 жыл бою туруктуу иштеши, ишкананын калыптанышына жана өнүгүшүнө эбегейсиз чоң салым кошкон адамдарсыз мүмкүн эмес болчу. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын 60 жылдык мааракесин базар экономикасынын шартында энергиянын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, материалдардын жана жабдуулардын баасынын тынымсыз жогорулап жаткан шартында белгилеп жатып, биз ишкананын техникалык жана экономикалык жактан өнүгүп, шаарыбыздын тургундарынын жыргал жашоосу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жасап жатабыз. Биздин максат заманбап технологияларды колдонуу менен заман агымынан артта калбай, ишканабызды мындан ары дагы өнүктүрүп, таланттуу жаш муундарыбызга көп жылдык тажрыйбаны жана жамаатыбыз менен ардагерлерибиздин эмгегин туруктуу иштеп жаткан компания түрүндө өткөрүп берүү.